Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ош мамлекеттик университетинин студенттери менен жолугушту. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Лидер жаштар клубу коомдук бирикмесинин ийгилик жолу долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары менен Ош мамлекеттик университетинин студенттеринин ортосунда жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга Жогорку Кеңештин депутаттары Нурбек Алыбеков, Улукбек Ормонов, Калдарбек Баймуратов, Аида Касмалиева, Алмазбек Эргешов, Курманкул Зулушев, Айнура Осмонова жана Алмазбек Токторовдор катышты. Мында студенттер депутаттар менен ачык маектешип, билим алуу, ийгиликке жетүү боюнча өз суроолорун берип, жооп ала алышты. Ошондой эле жаштар мамлекетти өнүктүрүү жаатында да сунуш пикирлерин айтууга жетишти. Депутаттар негизинен билим алуучуларды бийик баскычтарга жетүү жана өлкөгө кызмат кылуу үчүн ар бир келечек ээлери үчүн эң алдыңкы орунга окууну коюусу керек экендигин айтты. Студенттер менен жолугушуунун максаты бул негизинен жаштар бул келечек, бүгүнкү студенттер эртеңки биздин мамлекеттин тагдыры. Эл өкүлү катары жолугушуу студенттерге албетте бир кандайдыр деңгээлде жакшы ой калтырды деп ойлойм. Анткени жаш адам умтулат. Жашоодо жакшы болушка, жакшы кызматта иштегенге, ошондой бир умтулууга көп мындай жакшы маанай калды деп ойлойм студенттерде. Экинчиден, бул студенттер менен жолугушууда менде ой калды. Ош мамлекеттик университети бул эң тарых боюнча Кыргызстандагы университеттердин бирөөсү. Мына бүгүнкү күндө да заманбап азыркы мезгилдин талабына жараша жетекчилиги аракет кылып, бир нече окуу корпустарын салып, жаңы жана практикалык алмашуу менен студенттерди, мугалимдерди чет мамлекетке жөнөтүп билим алдырып атыптыр. Бул жагынан жакшы колдоорлук деп ойлойм мен. Экинчиден, мына залда отурган студенттердин активдүүлүгү, берген суроолору, алардын түшүнүү деңгээли мени аябай толкундантты, кубатты. Кудай буйруса, келечек жаштардыкы Ош мамлекеттик университетинде көрүнүктүү адамдар тарбияланып атканына мен күбө болдум.